Саламатсыздарбы, урматтуу консультанттар. Сиздер менен мен Дарья Батырханова, Фаберлик компаниясынын менеджери. Сиздерге мен азыркы учурда бизде Фаберликтин күндөн коргоочу креми боюнча айтып беремин. Бирок биринчиден биз эмне үчүн өзүбүздү эмнеден коргошубуз керек боюнча түшүнүк берип кетейин. Биз биринчи орунда биз ультрафиолет нурларынан коргонушубуз керек. Бизде ультрафиолет нурлары үчкө бөлүнөт. А, Б, С болуп бөлүнөт. Биз Сдан коркпой деле койсок болот. Көбүнчө А менен Бдан коркушубуз керек. А ультрафиолет нуру бул өтө узун толкун болуп эсептелинет. Бул биз менен 1 жыл бою мындай аба ырайына карабастан ар дайым бизди коштоп жүрөт. Бул биздин үйдө отурсак деле айнектерден болсо да кирип, биздин терибизге мындай терибизге кирип, бизди тезирээк картайганга алып келүүчү нурлар болуп эсептелинет. Буга караганда ультрафиолет нурларынын Бсы бул өтө тез жана өтө күчтүү болот. Бул эң мындай неме жагы, мындай коркпогон жерибиз бул айнектерден өтпөйт. Биз күнгө чыкканыбызда гана бизге тийиши мүмкүн да. Бул көбүнчө саат 10дон баштап 4кө чейинки учурларда биз күнүн астында болсок, бизде бул биринчиден терибизди күйгүзүүгө алып келет жана барып биздин клеткаларыбызда мутация жүрүп, даже барып ракка айландырып жибериши мүмкүн терибизди. Биз мисалы үчүн мындай бул менен эмне деп жыйынтык чыгарсак болот? Биз ультрафиолет А же Б онтип издеп отурбастан эле, демек биз ар дайым өзүбүздү күндөн коргоп жүрүшүбүз керек.